жаратылышында Ош шаарынын так ортосунан орун алган 5 кабаттуу үйдүн 3-кабатынан сатыла турган 4 бөлмөлүү батирди тартып көрсөтөм. Анда назар салыңыздар, сиздерге дарегини толук түшүндүрө кетейин. Мен турган көчө Масалиев көчөсү туугандар. Райымбеков көчөсү, тактап айтканда Алай мечити, Аль-Бухари мечитинен түз эле Ошки районунду көздөп бир аз жүрсөңүздөр, Ош шаардык стоматология борборуну билесиздер. Ушул имараттын маңдайындагы Масалиева 11-даректеги ушул Нееман дарыканасынын капталынан ушул жол аркылуу түз өтүп барасыздар. Ушул 5 кабаттуу үйдөн сатылат, жанагы мен айткан 4 бөлмөлүү батир. Жүрүңүздөр, киресиздер, оң тарапка буруласыздар. Ошол жерден даректи толук түшүндүрөм. Туугандар, өтүп келе бересиздер. 3-чү подъездге келесиз, 3-кабатка көтөрүлөсүз. Ошол жерден сиздерге даректи толук түшүндүргөнчө бөлмөгө, батирге кирип барабыз. Баса туугандар, видеонун башында айтып өтөйүн. Үйдүн ээси айтты эле, мынабул гараж жана 3-чү гараж, анан тетиги туштагы гараждагы 3 гараж ушул үйдүн баасынын ичинде сатылат. Ал жагын эми толук маалыматты 3-кабаттан баштап беребиз. Мынакей достор, биз дагы жанагы сатыла турган 4 бөлмөлүү батирге чыгып келип калдык. 3-кабатка көтөрүлүп келебиз. Сол тараптагы 17-дарекке эшикти тыкылдатып кирип келе бересиздер туугандар. Үйдүн ээси мени үйдө күтүп турат. Азыр сиздерге бүт маалыматтарды биргеликте бермекчибиз. Саламатсызбы эчеке, кандайсыз? Саламатчылык, келдиңби бала? Амансызбы? Ооба. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Тез кабарды угуп алып, үйдү жакшы сатып алайын деп, силердин кабарыңарды угуп алып, байланышып, ушу үйүмү сатыкка коюп жатам. Жакшы. 4 комнат. 4 бөлмөдөн турат, Кире бериши жери кең турбайбы? Кенен. Асты болсо пол экен. Асты бардыгы пол, ошол алгандагы полдорун бардыгы. Эшиктери болсо жыгач эшиктер. Жыгач эшик, бул эшиктерди мен алмаштырганбыз алгандан кийин. Жакшы. Үйдүн мындай көркүнө бөлөй түшөт экен, мына жыгач эшиктер. Ооба, жыгачын натурал. Аурасы дагы жакшы экен. Киргенде адамды өзүнө тартып турат экен. Урматтуу туугандар, сиздерге бир катар бөлмөлөрдү тааныштыралы. Оң жактан баштай берелиби? Кандай дейсиз? Ушул тараптан баштай берели. Кана бисмилла. Бул бөлмөңүз кандай бөлмө болуп калды? Бул бөлмөнү спальня кылып алса да болот, же болбосо кичи зал кылып алса дагы болот. Ал жакта да бир зал бар, бул жакта да бир зал кылып, 2 зал кылып алса болот. Мындай Эгерде чоң үй бүлөлүү болсо, атын эле уруктоочу бөлмө кылып чоң үй пайдалана берсе бүлөлүү болсо, 3 спальня кылып, бирөөнү зал кылып койсо болот. Бул жакта кичинекей лоджиясы бар. Бул жерге да аябай көп майда-чүйда нерселер батат. Жакшы. Бут кийим, сут кийим, ашыкча нерселердин бардыгы мен ошол жакка батырып койчумун. Жакшы. Урматтуу туугандар, атын эле уруктоочу спальня кылып пайдалансаңыздар болот экен. Асты пол. Болсо дубалдары болсо акталган, сырдалган. Эми өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып аласыздар. Обой кыласыздарбы, же болбосо азыркы заман талабына ылайыктуу краскадан бересиздерби? Эми өзүңүздөр табитиңиздерге жараша. Бул спальнядын узун туурасын эсептей турган болсок, 4,5 га 3,5 чыгып калат болжол менен. Эми сиздерге экинчи бөлмөнү көрсөтөлү. Бул бөлмөңүз кандай бөлмө? Бул кичи бөлмө. Бул өзү кичинекей бөлмө. Мен көбүнчө балдарыма детский баягы жаш балдарымдын бөлмөсү болчу. Жаш балдар уктоочу бөлмө экен туугандар. Бул 3,5 га 3,5 болгон чакан бир кичи бөлмө экен. Отоплениянын батарейкалары орнотулган. Туугандар, сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул тарабы Масалиев көчөсү. Азыр сиздерге тааныштырайын. Масалиев 11 дареги деп айтпадыкпы башында? Тетиги жердеги бул шаардык стоматология. Анын маңдайында туугандар ушул үйгө келе бересиздер. Бул жерде бүт ушу нары бери өткөн унаалар ушул жерден тамаша кылсаңыздар болот. Астында дагы бүт сиздер издеген сода борборлору жана магазин, дүкөнчөлөр бар экен. Бирок жолдун бою ызы чуу десеңиздер жаңылышасыздар. Бул пластиктен эч кандай үн өткөрбөйт экен. Жакшы. Тып-тынч уктап эс ала бересиздер. Эми сиздерге кийинки бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Бул бөлмөңүз кандай бөлмө болуп калды? Буну да уктоочу бөлмө кылып койсо болот. Демек муну кыздар бөлмөсү кылып койсо болот. Кыздар бөлмөсү кылып койсо болот. Наркыны жаш балдар уктоочу бөлмө. Жаш балдарга, бул кыздарыма, бирөөсүн балдарыма ушундай жашаганбыз. Анан бул кышында өтө жылуу. Мына батареялардын бардыгы тазаланган. Анан кийин кышындасы ушул башка домду билбейм, биздин домго кышындасы ысык суу дагы берет. Анан отоплениени өтө жакшы берет. Бардыгы күлө беришчү да.
силер эмне отоплениянын баары ысыкты эле силер өзүңөргө алып алгансыңар деп келген адамдар дагы аябай суктанып, Таң калышчу, жеңил кийинишип, биз жеңил кийинип жүрсөк таң калышчу. Бирок аябай жылуу болот. Мына азыр жайдын ысыгында да түштөн кийин бул жакка күн тиет, эртең менен бул оң тарап, сол тарапка баягы эртең менен кечинде күнгө неме тийип турат. Демек үйүңүз батыш тараптан дагы, чыгыш тараптан дагы айнектери бар. Балкондору бар. Жакшы. Негизи бул канчанчы сериядагы үй болуп калат? Бул өзү 77ге окшош, бирок 78 болсо керек. Бул эми бул Ош шаарыбызда бир мен билгенден 4-5 дом бар, ушундай бири-бирине окшош. Себеби мында 3 комнат 77-де 2 комнатанан 3 комнат бөлмө болсо, бул жерде 4 комнаты да бар, 1 комнат бөлмөсү да бар, 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү, 4 бөлмөлүгө чейин ушул дом ушунча айланышкан. Ошон үчүн бул 78 серия болуш керек. 78 серия деп кое берели. Анан мен 4-эшикти ачып кирип бара берейин. Бул бөлмө мынакей зал бөлмөсү, конок бөлмөсү, 20 чакты конокторуңуздар келсе, ушул жерден тосуп узата бересиздер. Бул жерде отоплениянын батарейкалары дагы орнотулган. Илгерки өзүбүздүкү, гана азыркы мен жаңы заманбапка алмаштырган эмесмин, себеби өзүбүздүкү бул түбөлүктүү. Сайыз убагында, ошон үчүн мен алмаштырган эмесмин. Ким алса да алмаштырбай эле койсо жакшы болот деп ойлойм. Анан тазаланган баардыгы. Туура. Бул зал бөлмөсү, залды бардыңыздар билесиздер. Болжол менен 5-20га, 5-80ге бул жагы 3-20 чыйып калат туугандар. Эми бул тарабында балкон бар экен, эми кухня тараптан өтүп барабыз, ал жагына. Ооба, бул жактан да өтсө болот, бул жактан да өтсө болот. Жакшы. Бул болсо моющая бойлор чапташылыптыр, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Потологко көз чаптыра турган болсок, потологго ошол потологдун өзүнүн абойлору чапташылыптыр. Жакшы. Эми бул тарабы ажаткана болуп калса керек, э? Бул жагы ажаткана, ванна, душ. Бул жагы ажаткана экен туугандар. Аристон ушул тарапта жайгашыптыр, кафелденген, унитаз жайгашкан. Булардын баардыгын алмаштырганмын. 2 жыл болду алмаштырганмын. Биз буну жайында жашабайбыз, кышында гана 2-3 ай гана жашап кетебиз. 2-3 айга гана келесиздер, э? Жакшы, бул душ бөлмөсү экен ошондо. Демек, бул душ бөлмөсү өзүңүздөр көрүп турасыздар, кафелденген, тушунда мына өзүңүздөр көрүп турган күзгү, анан кол бет жуучу раковина, жакшы. Бул жагы эми душ бөлмөсү туугандар. Негизи туалет менен душтун эки башка болгону жакшы. Эми бул жагы демек кухняны сиз бул кухня болчу. Балконго чыгардым. Кухняны балконго чыгардым, балкондагы 6 метр. Ошон үчүн кеңири болгон үчүн мен кухняны, газды, сууну балконго ал жакка чыгарып, бул жерде тамактануучу жер кылып койгом. Тамактануучу жай. Стол коюп, угловой стол коюп, жерде тамактандырабыз. Демек биз балконго чыктык, 6 метрлүү балкон. Ойбой, эжекем бул жердеги астыда жанагындай банкаларды, кышкы заготовкамы ушу подвалдын астына коём, ашыкча нерселерimi коём. Жайдын күнү сөрү болот. Бул жерде отуруп сөрү болуп, жайдын күнү бул жактан тамакты жеп, бул жерде отуруп. Жакшы. Өтө сонун экен туугандар. Бул жактан тамакты бышырасыздар. Сөрүдүгө дасторкон жайып, бул жерде тамактанып, кайра бул жерден идиш аяңыңыздарды жууп, бул жерге жайгаштырасыздар. Ашкана эмеректери туугандар, ушул бойдон бүт бардыгы калабы? Стиральный машинелер, бытовой техникалар. Эми көбүнчө буларды адамдар жок, бизге керек эмес десе, алып чыгып кетем. Эгер жок десе, мен уже калгандар ушу боюнча кала берет. Түшүнүктүү. Жок, керек эмес дебей калды го. Ким билет, керкилери алып калышат го дейм. Болбосо, калт десе калтырып коём. Туура. Ашыкча дөөлөт баш жарбайт туугандар. Ушул бойдон калат дедеси. Бул жакта болсо атайын идиш аяк коюучу, жана буюм тайым коюучу шкаф бар экен. Туугандар, эми бул тарапты дагы бир көрсөтүп коеюн. Мына. Бул жагы уна токтотуучу жайлардагы кенен экен. Гараждар дагы бар экен. Тетиги жерде атайын футбол аянтчасы дагы бар экен, э? Мына военный часть, маңдайыбызда. Военный часть. Военный частьтын футболу немеси, мына ошо жашаган жатаканасы, военный часть. Жатаканасы.
Ана бурчтан кире турган баягы автобатальон бар го. Ушул жак менен киришет. Ушунун полный военный. Түшүнүктүү. Жанагы лагманкананын тушунан кирип келет. Ушунан кирип кетет. Ушунун ичи военный часть биздин. Жакшы. Демек, туугандар. Анан кийин бул жерде дагы мен өзүм ушунча жыл 20 жыл жашадым. Жашадык, балдарыбыз менен аябай берекелүү үй. Анан 2 уул 2 кызым ушул жерден чоңойду. Анан 3 гаражыбыз бар. 3 гараж. 2 кирпич, анан бирөөсү баягындай темир гараж. Темирден. Кирпичиңиз кайсыл жерде жашаган? Кирпичи мына биринчиси, эшикке чыкканда да оңдоп тартып алсаң болот. Анан кийин мына экинчиси эмес, үчүнчүсү. Анан үчүнчүсү абдан чоң, аркасы менен неме кылат. Демек сиздер мына бул гараждын артындагын тосуп алган турбайсыздар? Ооба, буну гараждын аркасында бул жылбай койгондо тосуп алганбыз. Анан кийин мына жолдон түп-түз барганда эле ана темир гараждагы кошо сатылат. Ушу 3 гараждагы ушу үй менен кошо сатылат. Болду эмес, анда эмесе, туугандар, караңыздар, үйгө кошо 3 гараж. Эгерде үй бүлөңүздөр мындай чоң үй бүлөлүү болсоңуздар, кенен экен, 4 бөлмөдөн турган үй, кенен баарыңыздар жайгашасыздар. Үй бүлөдө атасы, энеси, баласы 3 эле унаа боло турган болсо, гараждан кыйналбайт экенсиздер. Эгерде гаражды под бизнес кылып дагы пайдалансаңыздар болот. Кантип? Ижарага бересиздерби же базарда иштесеңиздер склад кылып пайдаланасыздарбы? Ал жагы кенен. Негизи шаарда гараждын өзү болгону, кошумча дагы бир сактоочу жер болгондон өзү жакшы. Айылдан келген жанагы картошка, сабиз, мына ушундай жерлерди кампа кылып пайдаланса болот, Жакшы. Демек, туугандар, азыр сыртта ориентировканы берип атканда сиздерге дагы түшүндүрүп, кайсы гараждар экенин сиздерге айтып берем. Жүрүңүздөр, анда эми көрүүчүлөрүбүз дагы кызыгып турат. Эми үйдүн баасы канчага бааланды, эжекебизден сурап элели. Эжеке, 4 бөлмөлүү 78-сериядагы үйүңүз канча дейсиң? Канчага бааланды? Ушул 4 комнат угловой эмес, асты эмес, үстү эмес, 3-чү этаж, ортоңку алып атканда да мен кымбатка алганмын. Ошол жак бардык варианттарын карап алганмын. 3 гаражы менен $75,000 сурап атам. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр уктуңуздар, үйдүн ээси айтты. $75,000 кеми болот дейм, Эми азыраак түшпөшү мүмкүн. Ырымына түшүрүп бересиз. Анан ооба, болбосо ушуну билген адам унчукпай эле, сүйүнүп эле алат. Себеби убагында ушул сейсмоустойчивый деп анан бардык жагын карап, биз алып атканда дагы бардык жагына карап алганбыз. Бүт талаптарга жооп берет. Талаптарга жооп берет. Эң негизгиси кышында жылуу экен, туугандар. Кышында жылуу, жолдун чекеси кайсыл жакка жөнөсөң, жолго чыгасың. Ыңгайлуу. Базарга деле жөө эле түшүп кетесиң. Ошол жагы абдан жакшы. Туугандар, $75,000 бааланды. 4 бөлмөлүү батир, ага кошумча 3 чоң кенен жакшы жасалгаланган гараж менен кошо сатыкка коюлду. Чамдаңыздар, чалыңыздар. Анда эмесе мен эжекенин телефон номерлерин экран астына камтыйбыз. Өзүңүздөр чалып байланышып дагы толук маалымат алганча үйдүн өзүнө дагы кирип биз сыяктуу айланып көрүңүздөр, эшиктерин кармап көрүңүздөр, мына ремонтторун караңыздар. Кыскасын айтканда өз көзүңүздөр менен көрүп, колуңуздар менен кармап көрүп, анан кийин 75.000ге ылайыктуу эмеспи, өзүңүздөрдүн бааңыздарды бересиздер. Негизи жакшы эле бааны айттыңыз. Негизи үй кымбат болсо дагы ушундай кенен үйлөр акчасына жараша эле айттыңыз. Кошумча 3 гараж менен. Анда мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Бир пешенелүү үй бүлөгө насип кылсын, жалаң гана жакшылыктар, тояштар өтсүн бул жерде. Эжекебиз дагы ак жолтой үй деп башында айтып өттү. Сиздерге ушул ак жолтой батир насип кылсын, агарыңыздар, көгөрүңүздөр, көбөйүңүздөр. Жалаң гана жакшылыктар болсун. Уул үйлөп кыз чыгарыңыздар. Биз анда жыйынтыктадык, содаңыздарды берсин.